Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча эл эмне дейт? Курманбек Урманбетов Садыр Жапаровду элге жаман көрсөтүш үчүн ушул ишке барып жатат. Камаш керек Темирланды. Сапарды дагы кантип тажабайт билбейм. Атамбаевчылар акчага жана бийликке дагы тоюшпады го. Булак Каганат медиа. Жолдун так ортосундагы айдоочулардын эрежесиз мушташы. Бишкектин көчөлөрүнүн биринде айдоочулар жолдун так ортосунда урушуп кетишкен видео социалдык тармактарга тарады. Алгач сөз жаңжалдан башталган айдоочулар болор-болбос нерседен тил урушка өтүп, андан соң мушташка кетишкени көрүнөт. Окуяны көргөндөр айдоочулардын мындай жоопкерсиз жана кооптуу жүрүм турумуна нааразычылыгын билдиришүүдө. Өгөй атасы 2 классынан бери зордуктап жүргөн кыз ыдык көрүп жаткан учурун видеого тартып алган. Казакстанда өгөй атасы өспүрүм кызды зордуктап жүргөнү айтылды. Алматы облусунда 8 жашынан бери өгөй атасынан зордук зомбулук көрүп келе жаткан өспүрүм кыз тууралуу журналист Жазира Бегалы коомчулукка кабарлады. Ал социалдык тармакта кыздын жардам сураган катын жана видеосун жарыялады. Кыз өз катында апасы жана жакындары бул тууралуу билгенин, бирок чара көрбөгөнүн айткан. Кара Сай райондук полициясы кылмыш ишин өспүрүмдү оңдоо борборуна жайгаштырган. Бирок кийин облустук полиция ишти токтотуп салган. Учурда кыз кризистик борбордо жашап жатат. Ал үйүнө кайтуудан баш тартып, өгөй ата моюнчугуна айлантат деп коомчулуктан коргоо сурады. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ички иштер министрлиги жапырт кармалгандар боюнча билдирүү таратты. Ички иштер министрлиги бүгүнкү тинтүү жана кармоолор боюнча расмий билдирүү таратты. Ага ылайык жогорку кеңешке шайлоодон кийин массалык башаламандыктарды даярдаган деструктивдүү топтун ишине бөгөт коюлуп, 10 адам кармалган. Министрликтин маалыматы боюнча бир нече саясий ишмерлер, парламенттин мүчөлөрү, коопсуздук кызматкерлери шайлоодон кийин өлкө боюнча бир катар митингдерди пландаштырып жатышкан. Тинтүү учурунда кармалгандардан курал-жарак, гранаталар, 150 000 доллар алынган. Жана кармалгандар жалпысы биринчи бөлүк боюнча айыпталууда. Айыпталуучулар убактылуу кармоочу жайга камалды деп жазган Ички иштер министрлиги. Бишкек мэриясы жаңы жылдык кечеге тыюу салды. Бишкек шаардык мэриясы өзүнүн тутумундагы бардык кызматтарга жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүгө чектөө киргизди. Ошондой эле жаңы жылдык кече үчүн каражат топтоого тыюу салды. Муниципалитеттен билдиришкендей, чектөө ашыкча чыгымдын алдын алуу жана коомдук тартипти сактоо максатында киргизилип жатат. Майрамдык иш-чараларды административдик жайларда гана кызматкерлерди куттуктоо жана жыл жыйынтыгы боюнча сыйлыктарды тапшыруу менен өткөрүүгө уруксат берилген. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз.
Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Koyma yani geldikçe. Gönül açılmıyor diyorum. Ama hiç kimse gönüle kaptan anlatar. Daha hiç kimse tutar. Anda açma. Açmayız mı? Telefonda var, bilgisayar kapatlarla. Telefonda gözüm koyarlar, haldır. Hiç kim bekliyor. Мезгилиндеги элдерден келген каттарды алып атышат. Каршы кол коюп койгон азыр сүйлөбүз. Аны жазып кол коюп койгон. Мына үйдүн ичинен автомат чыккан жок, бомба чыккан жок, наркотик чыккан жок мына. Элдерден үйүм жок, жерим жок. Менин ак жерден камап атат деген документтер, кайрылуу элдин кайрылуу каттарын топтоп алып мына тергөө амалдарын алып кетип атышат. Мына мыйзамсыздык. Мына Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиев бийликке келгенде кандай кылабыз дедилер? Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук болот деп эле мына. Спецназ менен үйүмө бастырып келип, урматтуу эл журт, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев уят эмеспи мына? Элдердин мага жазган кайрылууларын ушинтип алып кетип атышат.